Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Барабарсыздыктарга мисалдар. Барабарсыздыктар теңдемелер кандай чыгарылса, ошондой эле чыгарылат. Болгону акыркы кадамда гана өзгөчөлүк бар. Дароо мисал карап көрсөк. 2y бөлүнгөн 3 минус 3 кашанын ичинде y минус 4 чоң y-ден. Барабарсыздык кадимки сызыктуу теңдеменин кадамдары менен чыгарабыз. Алгач кашыларды ачабыз. Анда 2y бөлүнгөн 3 минус 3-тү ар бир мүчөгө көбөйтөбүз. Ошондо 3y минус 12 чоң y-ден. Жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүм 3 болот. 3кө 1ден калганына 3төн беребиз. Себеби калган бөлүмдөрүндө 1 бар деп түшүнөбүз. Эми чыккан сандарды алымдарына көбөйтөбүз. Анда 2y минус 9y минус 36 чоң 3y-ден. Эми белгилүүлөр бир жака, белгисиздерди бир жака топтойбуз. Анда 2y минус 9y минус 3y чоң 36-тан. Эми окшош кошуучуларды топтойбуз. Анда минус 10y чоң 36-тан. Эми ушул жерге жакшылап көңүл буруу керек. Эгерде акыркы кадамга жеткенде x-тин алды минус болуп калса, анда сөзсүз түрдө барабардыктын эки жагын минус 1ге көбөйтүп алуу керек. Анда барабардык төмөндөгүдөй өзгөрөт. Байкаганыбыздай, ортодо турган барабарсыздык өзүнүн карама каршы белгисине өзгөрдү. Демек, минус 1ге көбөйткөндө сөзсүз белгини өзгөртүү керек. Эми белгилүүнү белгисиздин коэффициентине бөлөбүз. Анда y кичине минус 36 бөлүнгөн 10. Y минус 36-ны 10го бөлө турган болсок, y кичине минус 3,6. Эскертүү, ушул жерде турган коэффициент минус болгон учурда гана минус 1ге көбөйтөбүз, калган учурда такыр көбөйтпөйбүз. Төмөнкү барабарсыздыкты графиктен көрсөтөбүз. Y кичине минус 3,6-дан. Демек, y минус 3,6-нан кичине болгон маанилердин баарын ала алат. Демек, графикте минус 3,6-нын сол жагындагы бардык маанилер эми жообун жазабыз. Анда y тиешелүү минус чексизден минус 3,6-га чейин. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.